Спорт талаасында футбол боюнча жарышып жаткандар 42 жаштан жогорку курактагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер. Алар мамлекет башчысы Садыр Жапаров тарабынан демилгеленип, жыл сайын өтүүчү Мурас достук турнирине жолдомо алуу үчүн күч сынашып жатышат. Алардын катарында дарыгер Алымкул Абдиев да бар. Ал аталган турнирге аймактагы кызматкерлердин катышуусуна мүмкүнчүлүк жаралганына ыраазы. Өтө жакшы турнир болуп атат. Бул биринчи жолу ушул айылдардан ушул тандалып, ушул жеңүүчүлөр гана областтан андан кийинки турнирге ушул республикада шаарда, Бишкек шаарында өтө турган турнирге азыр тандалуу оюндары жүрүлүп атат. Буга ушул президентибизге терең ыраазычылык билдирем. Дайыма ушундай футбол, ушундай спорттук иш-чаралар болуп турса, улуттун ден соолугу чың болот деп ишенем. Коомчулукту сергек жашоого үндөгөн Мурас аймак турниринин тандоо туру Лейлик районунда өттү. Ага жалпы 7 команда, 50ге жакын кызматкер катышты. Казак шаарында бардык айыл аймактардын, мекеме ишканалардын бир катар жетекчилери, ошону менен катар эмгек жамааты катышкан футбол лигасы өткөрүлүп жатат. Бул футбол лига жогорку деңгээлде уюштурулуп, бүгүнкү иш-чарага ушул биздин мекемелердин кызматкерлери толугу менен даярдыкта катышып жатышат. Турнирдин эрежеси боюнча команданын курамында мамлекеттик кызматта бюджеттик чөйрөдө иштеген оюнчулардын саны оюнчулардын жалпы санынын 80%-нан кем болбоосу шарт. Ушундай эле Мурас аймак футзал боюнча аймактык мелдеши Баткен шаарында өткөрүлдү. Ага шаардагы мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардан чогулган 7 курама команда катышты. Спорттук турнир президенттин инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндөгү жарлыгына ылайык кызматкерлерди сергек жашоого түрткү берүү, спорт аркылуу ден соолуктарын чыңдоосуна шарт түзүү максатын көздөйт. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта андан ушул билим берүү, маданият, ден соолук тармагында иштегендер үчүн уюштуруп, аларга дагы ушул шанс түзүп атат, ушул жеңүүчүлөр барып, ушул президенттин катышуусунда ушул мелдешке катышууга. Белгилей кетсек, Мурас аймак футзал боюнча аймактык мелдеши облустун башка район шаарларында да өткөрүлдү. Жеңүүчүлөргө стимул багытында кубок, медалдар жана акчалай сыйлыктар коюлган. Ошондой эле алар 2 ноябрда өтө турган облустук турнирге жолдомо алышты. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алато 24, Баткен облусу. Атайын жасалган медалдар, кубоктор